Kızı бар аталарға 5 насат. Биринчиден кызыңызга акча бериңиз. Кыз бала жокчулуктан бузулат. Бала, эркек бала токчулуктан бузулат. Студенттерди окуп жаткан учурда неге кызыңызга көбүрөөк акча саласыз, балаңызга азыраак саласыз десе, аксакал жооп берет. Кыз бала жокчулуктан, бала токчулуктан бузулат. Кыз бала кыйналбаш керек да. Кыйынчылыктан алыс турган жакшы кыз балага. А эркек бала кичине кыйналганы ал өзүгө пилус. Өзүгө ар дайым пилус. Ошондон кыз балага ар дайым акча бериңиз, беришиңиз керек. Эскертүү. Ошо айылдан ата-энеси жиберип жаткан, кызы шаарда окуп жаткан ата-энелерге эскертүү, кызыңызды контролдоңуз, каалаганда жүрө бербесин. Контролдошуңуз керек. Ким менен жүрөт, не кылып жүрөт. Телефонду 3 күндө бир алуу деп коюш эмес. Ата-энелик милдетиңизди туура так аткарыңыз. Акча бериңиз. 1 сурайт, 2 сурайт, 3 сурайт, бербегениңизден кийин сизге айтпастан кыңыр иштерди кылганды баштайт. Неге? Акча жок. Квартплата бериш керек, окуш керек, контракт бериш керек. Ар ким менен сүйлөшө баштайт. Ар кайсы баладан акча алышты баштайт. Акчага сындырышты баштайт ар кайсы бала. Айфон алдырат, телефон алдырат, акча алдырат. Жеке нафсы үчүн колдоно баштайт. Сизге чалган учурда мен жакшымын деп коет. Ошондуктан акча бериңиз. Экинчи маселе, кызыңызды эркелетиңиз жаштайынан. Эркелетип чоңойтуңуз. Эркелик бул кыз балага жарашат да негизи. Эркелетип ушул маселеге ток болуп чоңойгон кыздар ар кимге алданып кетпейт. Ушул маселелерге тойбой калган кыздар көп учурда эркектердин жеке нафсы үчүн жүргөн кээ бир тоңуздарга алданып калат. Ал эми үчүнчүдөн илим, өнөр үйрөтүңүз. Кыз бала эртең кетип калат да, илимдин кереги бар, окубай эле койсун дебеңиз. Окутушуңуз керек кызыңызды сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө жок жакка тапшырсын, окусун. Ошондой чоң Германияны ким көтөрүп койду? Эркектер согушта өлүп кеткенде. Аялдар көтөрүп койду. Эртең ажырашып кетсе не болот? Ажырашып кетсе көчөдө кор болот, эгерде илими болбосо, өнөрү болбосо. Көрүп атабыз ушундайларды. Ошондуктан да кызыбызды окутушубуз керек, илим үйрөтүшүбүз керек, өнөр үйрөтүшүбүз керек. Өзүнүн табиятына туура келген. Өнөр, илим үйрөтүшүбүз керек экен. Анын төртүнчүсү, күтүлбөгөн белектерди бере бериңиз. Мишкасы болобу, гүлү болобу, кызыма себеп, жума күнүң маарек болсун. Суббота күнүң маарек болсун. Воскресенье күнүң маарек болсун. Анделик, дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби бардыгы маарек болсун. Күнүнө белек бере бер. Себеп болобу, болбой бере бер. Күтүлбөгөн белектер өтө кыз бала үчүн. Анан сизден келген белек өзгөчө. Кызыңыздын эсинде калат да, атам ушундай кылган эле, атам мындай кылган эле, атам бизди жете эле алып барат эле, атам бизди мектептин, садиктин алдында бир иштебей калган мындай аллейкалар болчу эле, мындай айландырып ойногучу, ошол жерге барып ойнотуп келчи эле деп кыздарыңыз кадимкидей сизди эскерет, айтат. Өткөнүңүздөн кийин дагы кыз бала унутпайт, сезимтал болот. Ал эми бешинчиси тарбия маселеси. Кыз бала көбүнчө ападан алат. Апалар, сиздер көп кыз балага жакын болосуздар. Кыз балаңыз менен ар дайым сүйлөшүңүз, уга билиңиз. Кыз баланын ички дүйнөсүн уга билиңиз. Апам андай, апам мындай деп көп нерсени айтпай коет. Эгер сизден жиркенип калса, көп учурда сиз аны түшүнбөй койсоңуз, каалоолорун укпай койсоңуз, бир айтат, эки айтат, болду, жыйыштырат. Ортодо сыр алуу, сыр беришүү деген нерсе болбой калат да. Ошондуктан түшүнө билиш керек, уга билиш керек.